Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге сұраныстар боюнча схватка деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле Джон Отвей аттуу каарманыбыз менен таанышабыз. Ал аялына арнап кат жазып жаткан болот. Бирок биз анын аялы буга чейин эле дүйнөдөн өтүп кеткенин билебиз. Кийинки көрүнүштө ал Алясканын талааларында аңгулап бир карышкырды атып алат. Көрсө ал ошол аймакта жайгашкан нефти казуучу компаниянын кароолчусу болуп иштейт экен. Ал адаттагыдай эле башкалар көңүл ачып жаткан жерге кирип келип, ар ким өз иши менен алек болуп, кээ бирлери мушташып да кетишти. Бирок Джон эч ким менен иши жок. Мээсине тынымсыз келип жаткан ойлор аны кыйнап жатты. Бир кезде ал сыртка чыгып, өзүн-өзү өлтүрөйүн деп калганда, карышкырдын улуган үнү аны алаксытып токтотуп калат. Көрсө Джон бул компаниянын жөн гана кароолчусу эмес, бул жердеги бардык адамдарды жырткычтардан коргоп турган адам экен. Бир жолу карышкыр ал жердеги жумушчуга кол салайын дегенде, Джон ал карышкырды атып үлгүргөн эле. Ошентип бир канча күн иштегенден кийин алардын иш мөөнөтү да бүтүп, алар бул Алясканын суук талааларынан кетип, алардын ордуна башка жумушчулар келип түшмөк. Ошентип жумушчулардын тобу учакты даярдашат да дароо эле учуп жөнөшөт. Джон учакта бара жатканда бир аз көзү ээлинип кетип, ал жакта кайра эле баягы аялын түш көрө баштаган. Бир кезде эле учак катуу титирей баштап, Джон ойгонуп кетет. Бардыгы тең бул турбуленттүүлүк деп ойлоп, бирок жыйынтыгы өтө өкүнүчтүү болуп, учак барган сайын катуулап титиреп, бир кезде экиге бөлүнүп кетти байтор. Бат эле алаамат түшүп, көз ачып жумганча бардыгы жерге кулап калышат. Бир кезде Джон көзүн ачып эле катуу тоңуп калганын сезет. Ал ордунан туруп дароо эле учакты көздөй жөнөп, ал кулаган учактан бир канча аралыкка ыргып кеткенин билебиз. Джон ар жак бер жактарын карап, көпчүлүк өлгөн адамдарды көрүп, тирүү калган бирок жарадар адамдарга жардам берип жатты. Жарадар адамдарды учактын далдоосуна алып киришип, бирок өкүнүчтүүсү кээ бирлери көп узабай эле көз жумуп жатты. Анда Джон бардыгына бул суук биздин өмүрүбүздү бат эле алып кетиши мүмкүн. Ошондуктан тез-тезден бардык күйө турчу нерселерди ташып келели жана тамак-аштан тарта башка эмне керек болсо бардыгын чогулткула деп айтат. Башында көпчүлүгү Джонду укпагандай болуп, бирок кийинчерээк бардыгы тең анын айткандарын кыла башташты. Ошентип алар от жаккыча караңгыда кирип, Джон алысыраак жерден кыймылдап жаткан кызды байкап калат. Дароо эле дагы бир кыз тирүү калган окшойт деп ал жака жетип барса, карышкыр өлгөн кызды жулкулдатып жеп жаткан болот. Аны көргөн Джон дароо эле карышкырды үркүткөнгө аракет кылып, бирок карышкыр Джондун өзүнө тездик менен кол салып, анын бутун тиштеп алат. Бактыга жараша башка адамдар чуркап келишип, Джонду куткарып калышты. Бутун таңып жатканда Джон башкаларга: "Биздин абалыбыз бир топ эле оор болуп калды окшойт. Эми биздин башкы душманыбыз суук эмес, карышкырлар болгоно калды. Эгер жакын жерде карышкырлардын уюгу болгон болсо, анда биздин ишибиз өтө эле оор болот" деп айтат. Андан соң өлгөн адамдардын денелерин өздөрү жака сүйрөп келишип, кээ бирлери өлгөн адамдардын баалуу буюмдарын жана капчыктарын ала башташса, Джон аларга өлгөн адамдардын эч нерсесин албагыла деп эскертет. Көп өтпөй эле караңгылыкта жылтыраган көздөр пайда болуп, адамдар биригип отту кармап турушса, аларды көздөй бир топ карышкырлар чукулдап келген болот. Анда Джон башкаларга эч кимиң эч жака жылбай, ордуңарда кыймылсыз тургула деп айтып, анан да карышкырдын көздөрүнө тике карагыла деп айтат. Ошентип жанагы карышкырлар акырындан жоголуп кайтып кетишти окшойт. Бирок Джон алардын кайра эле кайтып келерин билип, түндө кезек-кезеги менен кароолго турмакчы болушат. Түндүн кайсы бир маалында кайтарып жаткан бир адам дааратканага барайын дедиби айтор отун көтөрүп алып эле учактан бир аз алыкстап, бирок үн чыгарганга да жетишпей калып, карышкырлар аны дароо эле талап кетишти. Эртең менен турган башкалары ал адамдын өлгөнүн, оттун дагы өчкөнүн көрүшөт. Анда Джон бул жерден бир канча аралыкта токой бар экенин көрөт да, биз керектүү нерселердин бардыгын жыйнайлы дагы эртерээк токойго жетели. Ал жактан кичине болсо да карышкырлардан коргонууга мүмкүнчүлүк болот. Эгер бүгүн дагы бул жерде калсак, анда тирүү калбайбыз деп айтып даярдана башташат. Андан соң Джон ойлонуп, бардык өлгөн адамдардын капчыктарын алып алалы. Анткени алардын жакын туугандары документтери аркылуу алардын өлгөнүн билишет деп айтып, от тутандыруу үчүн бир аз күйүүчү май дагы табылып, бардык керек жарактарын алышып, бирок Джондун мындыктары сынып калган болот. Дароо эле эртең күндү кеч кылбай токойду көздөй сапар алышып, бирок алардын бет маңдайынан урган бороон абалды өтө эле татаалдаштырып жатты. Бир кезде алардын бири топтон бөлүнүп арт жакта калып, алардын ар бир кадамын байкап турган карышкырлар ал адамды дагы дароо эле талап кетишти. Кыйкырыкты угаары менен адамдар артка кайрылып чуркап келгенчекти өтө эле кеч болуп, ал адам дагы өлүп калат. Урушта туруш жок дегендей андан ары жөнөшүп, бирок караңгы киргиче токойго жетип үлгүрө албай калышты. Ушуну эле күтүп жаткан карышкырлар чекеден эле пайда болуп көрүнө башташты. Анда адамдар дагы болушунча чуркашып, токойго кирип кеткенге аракет кылып тырышышат. Акыры алар бир жерден от жакканга үлгүрүшүп, отту ар кайсы жерлерге көбөйтүп сактана башташты. Айлана тегеректе болсо карышкырлардын улуган үнү
үндөр тынбастан угулуп жатат. Эми алар жөн отура бербестен таяктардын учуна уштуу нерселерди байлап, кандай жагдай болсо дагы даяр турганга аракет кылып жатышты. Адамдардын арасындагы Диас деген бир адамдын сөздөрү ар дайым эле Джоштун сөздөрү менен карама-каршы келип калып жатты. Ал көбүнчө учурда эле Джоштун айткан сөздөрүн укпай, анын кыжырын келтирген сөздөрдү айтат. Ошондой сөздөрдүн айынан алар ошол жерден урушуп, кармашып кетишти. Диас бычагын алып чыгып эле Джошту көздөй жылынып, экөө кармашып жатып, акыры Джош анын бычагын алып кайра өзүн көздөй колдонмокчу болуп калганда, дээрлик оттун жанына келип калган кашкырды көрүп экөө тең токтоп калышты. Алар адаттагыдай эле кыймылсыз кашкырды тиктешип, кашкыр болсо бир аздан соң караңгылыкка сүңгүп кирип жок болуп кетти. Эми Диас Джошко мен туура эмес сөздөрдү айтып алдым окшойт деп кечирим сурап жатса, күтүлбөгөн жерден аларга бир кашкыр кол салып кирет. Адамдар болсо дароо эле таяктары менен ургулашып, уштуу нерселер менен сайгылап жатып кашкырды өлтүрүп алышат. Андан соң ал кашкырдын терисин тетири сыйрып, этин отко кактап бышырып жей башташат. Бир кезде Диас жанагы кашкырдын кесилген башын караңгылыкка ыргытып жиберип, катуу кыйкырып, досуңарды алып кеткиле дегендей кылып коет. Аны көргөн Джош сен бул нерсени бекер кылдың деп, мындай көрүнүш кашкырларды ого бетер күчөтөөрүн сезип, тезинен ар бирибиз отторду кармайлы дагы бул жактан алыстап жылып жөнөйлү. Анткени чукул арада кашкырлар кайрадан кол салышы мүмкүн деп жөнөп кетишет. Алар токойду аралап бара жатышканда алардын бири Бьорк бардыгын токтотуп, өзүн жаман сезип жаткандыгын айтып, бардыгы ошол жерге от жагып конуп калышат. Кашкырлардын улуган үндөрү угулбай бир аз тынчый түшкөндүктөн, алар отту тегеректеп бири-бири менен кобурашып сүйлөшө башташты. Ар кимиси өз үй бүлөсү жөнүндө эстеп айтып беришип, бир топко чейин отурушат. Ошентип бул таңды да атырышып, бирок бул таңда Бьорк уктаган бойдон турбай калат. Эми калган төртөө Бьорк менен коштошуп, андан ары жолун улашты. Жүрүп отурушуп, алар өтө бир тик жерге туш келип калышат. Артта кашкырлар калбай курчап келе жаткандыктан, башка айла жок болуп, алардын бири ошол жердеги карагайга секириши керек болуп калат. Хендрик ал жерден мен секирем деп кийимдердин бардыгын бири-бирине улаштырып аркан кылып, Хендрик алыстан чуркап күүлөнүп келет да карагайды көздөй секирип кетти. Бирок алар аркандан да кур калып кала жаздашып, араң дегенде арканды тартып карагайды көздөй өтө башташат. Бардыгы өтүп бүтүп, акырында колу жарадар адам аркандан өтүп бара жатканда, ал жаратынан улам андан ары жыла албай калып, өкүнүчкө карай аркандагы үзүлүп, ал төмөндө көздөй кулап кетти. Анын жаны чыгып жатканда көзүнө кызы элестеп, калган адамдар карагайдын башынан түшүп келгенчекти эле кашкырлар аны талап кетти. Шашылып түшүп жатып, Диас дагы бактан кулап түшүп, ал дагы бутун жаракаттап алат. Ошентип алар андан ары дагы жашоо үчүн күрөштү улантып, дагы бир канча аралыкты басып өтүшкөндөн кийин дарыянын жээгине келгенде, Диас ошол жерден токтойт да, силер мага карабай жүрүшүңөрдү андан ары улай бергиле. Мен болсо андан ары жүргөнгө такыр эле алым калбай калды. Андан көрө ушул жерде шашпай, жаратылыштын кооздугуна суктанып отуруп жан берем деп айтып, Джон аны болушунча көндүргөнгө аракет кылса дагы такыр эле болбой койду. Пит менен Джош андан ары жүрүп баратышканда, кашкырлар аларга өтө эле чукулдап келе башташты. Шашкалактап качып баратып, Пит ошол жердеги дарыяга түшүп кетет. Шар аккан суу дароо эле аны агызып жөнөп, Джош болсо аны куткарганга аракет кылып бир топко чейин чуркап барып, ал дагы дарыяга секирет. Бирок ал Питке жеткен кезде Питтин буту ташка кыпчылып калган эле. Джош канчалык аракет кылса да шар аккан суу андан күчтүүлүк кылып, Пит ошол жерден Джоштун көз алдында эле сууга думугуп өлүп калат. Ал жактан эптеп чыккан Джош эмне үчүн деп жаратканга жалынып кыйкырат. Ошентип Джош андан ары күчү калбай калганча басып жүрүп отуруп бир жерден токтоп, бардык өлгөн адамдардын жакындарынын сүрөттөрүн карап чыгат. Бул учурда кашкырлар кайра эле аны тегеректеп калышкан эле. Джоштун бет маңдайынан алардын дөбөтүбү айтор кара кашкыр чыга келип, Джош болсо бир колуна бөтөлкөнүн сыныктарын байлап, экинчи колуна бычакты кармап, жубайынын элеси кайрадан көз алдына тартылып, кашкыр экөө бир топко тиктешип туруп, акыры кашкыр Джошко кол салган кезде экран карарып тасма соңуна чыгып калганын билебиз. Тасма ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.